1-июльдагы айтылып аткан митинг боюнча чоң казаттын эч кандай тиешеси жок. Муну деген мен канча жолу айтып атам, дагы бир ирет силердин деген мынакей телекөрүүчүлөрдүн бардыгы биздин кыймылдын колдоочулары жана реалдуу түрдө Кыргызстандын патриоттору эч качан ушундай чагымчыл иш аракеттерге алдырбаш керек. Биздин кыймылдын андай эч качан максаты болгон эмес, эч кандай мындай терс көрүнүштөргө эч кимди чакырган эмеспиз. Ошон үчүн бул митингке дагы биздин тиешебиз жок. Мындай чагымчыл иштер 1-июль бул уже 3-чү жолкусу болот. Биздин кыймылды каралап атайын. Ушундай чагымчыл 3-чү күчтөр же башка биздин саясий оппоненттердин атайын жасалган иштери. Биринчи жолу бизди деген ушундай митингтерге байлап, чоң казатты каралайлы деген ниетте жасалган иш 2-марттагы Садыр Жапаровдун митингине жабыштырышкан. Ошондо биз алдын ала айтып чыкканбыз. Садыр Жапаровдун бошотуу жөнүндө митингине чоң казаттын эч кандай тиешеси жок деп. Ошого карабай аябай аракет кылышты. Мунун бардыгы атайын чоң казат кыймылын каралоо негизинде болгон. Анткени ошол убакта биз уюшулгандан бери 20-жылдын башында болду да, январда. Ошондон бери биз жасап аткан иштердин бардыгы аябай элдин арасында талкуулоого түшүп, бизди колдогондордун саны көбөйө баштаган. Ошентип коррупциялашкан мамлекеттеги күчтөр жана тымызын биздин деген Кыргызстандын душмандары ушу биздин кыймылга деген каршы ушундай иштерди баштай башташкан. Экинчи ирет ушундай чоң митинг болот экен деп, мына пандемия мына бүтөт деген 16-майдагы митингке жабыштыра башташты. Атайын алдын ала 2-3 жума мурун ушундай чоң казат уюштурат экен деп. Ошон үчүн мунун бардыгы деген жөн болгон эмес. Мынакей бүгүн дагы 1-июль жөнүндө сөз болуп атат. Биздин эң негизги максат мамлекетке деген пайда келтирүү. Элдин жакшы турмушуна түзүүгө, ошону курууга жардам берүү. Ал эми могу чагымчыл иштердин негизи таптакыр башкада. Ушул чагымчыл чакыруулардын негизинде биздин Кыргызстандагы саясий жактан көп деле ою жок адамдар ушуга алдырылып, анан жанагындай терс көрүнүштөргө өткөрүп кетүү. Мунун бардыгы деген атайын жасалат. Элди деген реалдуу түрдө жакшы ниеттеги жасалган иштерден алаксытып, жанагындай терс иштерге алып барып, жакшы иштердин башын деген ошо менен жамандап буруп, элди деген ушундай дүрбөлөңгө салып, кайрадан мамлекет менен элди бири-бирине кайрыштыруу максатында жасалып атат. Ошон үчүн айтып коелу дагы бир ирет. Биз чоң казат кыймылы эч кандай ушундай роликтерди чыгарган эмеспиз. Бул роликтерге тиешебиз жок. Ошон үчүн биз 1-июльдагы митингке эч кимди чакырбайбыз, барбайбыз, аралашпайбыз, уюштурбайбыз. Ошонун баарыңар ачык угуп койгула. Эгерде кимдеги ошол күнү чыкчу болсо, ошол Кыргызстандын душманы.